Балыкка жем берели балам. Чек ара кызматында 18 жыл эмгектенип ардактуу эс алууга чыккан Таалайбек Жээнбековдун күнү чарбасындагы балыктарга жем чачуу менен башталат. Бул чарбачылыктын сырларын ал Орусиядан өздөштүргөн. Чет жерде үйрөнгөн тажрыйбасын кичи мекенинде сынап көрүү максатында атайын көлмө жасап, сууга икраларды таштаган. Анын 13 жыл мурун баштаган бул аракети бүгүн кирешелүү тармакка айланып отурат. Россияда именно ошо балык чарбада балык заводдо иштеп келип, анан ушул жерде ошо балык багабыз деп ошондо баштаганбыз да. Бул жерде азыр радужный форель, анан янтарный форель бар. Азыр бул көнгөн эле элдин баары эле радужный форельди алып атышат. Янтарныйга көп неме спрос жок экен. Бирок суунун ичинде суунун өзүнүн бир көркүн чыгарган балык экен да. Чарбада балыктар үчүн 6 көлмө уюштурулган. Мында күн балыгынын радужный жана янтар деп аталган 2 түрү бар. Көлмөлөргө булактын суусу толтурулган. Кышкы чилдеде суунун сыйымдуулугу +6, +7, ал эми жайкысын +12 градуска чейин кармалышы керектигин айтат чарбакер. Жайкысын 12 градус, кышкысын это 8-6 градуска чейин түшөт да. Тоңбойт булактын суусу. Бул именно ошо форель балыгына даана жагымдуу сууда. Балык өстүрүү көп түйшүктү талап кылган иш. Көлмөлөрдөгү сууну бат-баттан тазалап туруу зарыл. Ошондой эле убагында жемин чачып туруу керек. Бир балыкка бир күндө 1 килограмм 200 грамм жем керектелет. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы башталгандан бери жемдин наркы да өскөн. Жергиликтүү чарбакерлер балыктарга жемди Европа өлкөлөрүнөн алдырышчу. Эң эле ошо орчундуу маселе жем. Бул жерде мисалы үчүн ошо бир балык 1 килограммга жетиш үчүн 1 килограмм 200 грамм жем жейт ар бири. Анан 10 миң баш болгондо эле 10 тонна жем кетип атпайбы. Азыр жемдин Европадагы европейский жемдер былтыртан бери аябай кымбаттап кетти да. Анан кичине арзаныраак деп Ирандын жемин берип атабыз азыр. Качанкы бир кездеги кыялын ишке ашырып, анын даамын бүгүн татып жаткан ишкер өз тажрыйбалары менен ар дайым бөлүшүп турат. Учурда ал облустун гана аймагынан эмес, Чүй өрөөнүнөн да өз кардарларын тапкан. Аракет кылса, нарын жергесинде төрттүлүктөн сырткарыда башка чарбаларды жүргүзсө жемишин берет дейт ал. Гүлзат Мокенова, Бексултан Жолдошбеков, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Кочкор району.